Силерди деле бир техникалык кабминде эле сезип атамын да чынында. Азыр жоопторуңузду да уктум. Жана убада-кеч кабминде эле болуп атасыз да, жалаң убада эле берип атасыз да. Минтем антем эми аны убакыт көрсөтөт. Баягы сиз менен көптөн бери иштешип калдык. Териңиз пилдикинен да калың сиздики. Былк этпейсиз да. Ар бир сөзгө жасайм, убада берип эле келесиз да. Анан мунугу өзүңүздүн курамыңызда аял кишилерден кызматка аласызбы, министрлерден? Орун басарларыңызга, министрлерге аялдар азайып эле кетип атат да. Сиздин планыңыз барбы? Азыр өкмөттүн курамын өзгөртүү боюнча менин планым жок. Мына жаңы финансы экономика министрлиги мен орун басарым келди. Ушул курам менен биз иштей алып барабыз. Анан эмне үчүн сурап атамын, түшүнүктүү. Жооп бербей эле коюңуз. СОС тармагыңыз абдан слабый звено болуп атат да. Билим берүү тармагына эл наразы. Саламаттык сактоо тармагында өтө проблема көп. Муну кандай карайсыз, бир Кудай билет, билбейм. Анын жообун деле уккум келбей, себеби түшүндүм. Сиз эчтекеге жооп бербейсиз. Жакшы аткаруучусуз, албетте жакшы орун басар болуп жүрөсүз. Бирок жетекчи катары менин купулум толбой турат. Бул сиздин бүгүнкү келген составка.